жөнүндө пикирибизди жарыя кылганбыз. Ошондон кыйшайбастан түптүз мыйзамдын чегинде баратабыз. Ар кандай тоскоолдуктарга карабастан. Мен макул эмесмин деген улуттук кыймыл түздүңүз эле, анан эмнеге макул эмессиз жана кандай көрүнүштөргө макул эмессиз? Ошол жерден эгер байкасаңар, көрсөңөр, бир 7 маселе коюлган да. Шайлоолордун ошондой өткөн жылкы 15-жылы өткөндөй шайлоолорго макул эмеспиз. Президенттик шайлоонун 1 жыл болду. Кандай өттү аны баарыбыз жакшы билебиз. Анан ошол кыргыз кендеринин баары жаратылышты талкалап жардырылып аткан муздардын баарына сыртта жүргөн 1 миллионго жакын кыргыз жарандардын баары конституциялык укугунан ажыраган. Мындайча айтканда добуш берүү укугунан ажыраган. Ошондой көрүнүштөргө макул эмеспиз. Ар кандай саясий баягы камоолорго, куугунтуктарга макул эмеспиз. Анан дагы 3-4 жалпы улуттук масштабтагы болгон маселелер. Ушул маселелерге сиздер менен бирдей макул эместер канча болду, канча кол топтолду бүгүнгү? 200 миңден ашты, Кудай буйрса. 200 миңден. Бирок жердеги кайдыгерлик бул бир тарабы болот. Кыргыз жарандарынан, экинчи тарабынан баягы жерлерге барганда баягы милициялар тоскоолдук көрсөтүп, элди үркүтүп, коркутуп, билесиңерби эмне үчүн кол коюп атканыңарды, кийин жооп берип калбайсыңарбы? Эл деген сабатсыз болгондон кийин чочулай берет экен да. Анан мыйзамсыз, ыймансыз өлкөдө бул болуп турчу көрүнүштөр. Ошого карабастан биз чексиз ыраазычылык билдирем мен четте жүргөн жарандарыбызга. Алар биздин Кыргызстандын ичинде жүргөн жарандарыбызга караганда аябагандай каттуу мындай бир эрктүүлүгүн көрсөтүп атат, активдүүлүгүн көрсөтүшүп атат. Топтогон колдорубуздун 3төн 2 бөлүгүнөн көбүрөгү ошол сыртта, айрыкча Россияда жүргөн кыргыз жарандарына. Кечээ эле бизден ушул Нарын областыбыздан активист эжекебиз Жылдыз деген, анан ошол Москвадан келип Гүлмира деген эжекебиз, жигиттерибиз Токтогул, Аксы, Алабыка райондоруна барды. Ал жердеги милиционерлер аман болушту. Ошол эле милиционерлер кезинде Акаевди деле ушундай болуп корголошкон, аябай ошо көзөмөлгө алышкан. Кийин Бакиевди деле ошондой болуп корголошту. Отунбаев, Атамбаев баарын корголошуп эле келатат. Аларга баары бир кимди коргош ким экенин бирок акылга келбей коюшту. Такыр кирбей койду, ошонусу өкүнүчтүү. Ушул жерден алып саласыңарбы дейм да кийин. Жок, албайбыз го дейм. Саясатта достук жок деп коет. Саясий айдыңда досторуңуз барбы? Бир коллегаң суроо бергенде мен жооп бергем. Мен досум жок деп. Дос деген бул өтө кымбат, өтө ыйык, өтө бийик сезим болуш керек. А биздегилер азыр колду колго уруп коюп туруп эле барып бир кружка пиво ичип алып анан досум деп эле колтукташып калат. Бул жоопкерсиздик, бул аябагандай жоопкерсиздик. Дос болсоң Манас менен Алмамбеттей дос бол. Дос болсоң Курманбек менен Аккандай дос бол. Бул дос боло албайсыңбы? Андай жыштырып кой да. Жөн эле дос дей бергенден эмне пайда болот? Дос деген бул өтө чоң жоопкерчилик. Дос деген бул Аллахтын сыпаты, жараткандын сыпаты. Ар бир адамдын жападан жалгыз досу болот, бул жараткан өзү. Андан башка достун кереги жок. Себеп ал достор бүгүнкү достор. Ал табак достор болот, кызмат достор болот, акча достор болот, кандайдыр бир чогуу иш аракет жасагандагы бизнес достору болот. Саясаттагы достук бул достук эмес, саясаттагы бул эсеп. А эсебин таап жүргөн азаматтар бүгүн сени менен эсептешет дагы, эртең сенин керегиң болбой калгандан кийин тейип коюп, бул жака секирип өтөт, анан бул жака секирип өтөт. Ал туруксуздук. Ошондуктан дос деген маселеге мен аябай этият мамиле жасайм. Менин досум деп мен оозумдан ал сөз чыкпайт, көпчүлүк учурда чыкпайт. Саясатта жок, өзүңүздүн жашооңузда? Жашоодо жок, жашоодо да болбойт андай нерсе. Жашоодо да болбойт. Дос деген билесизби? Эгерде сенин бир бөйрөгүң иштебей калса, досуң бир бөйрөгүн бергенге даярбы? Кандай дос жок. Сатып аласың сырттан. Ал эмес, Кудай сактасын ошондой бир нерселерден. Бир жамандык болсо эле, баягы телефон чалып, жаныңда жүргөндөрдүн бирөөсүн таппай каласың. Ошондуктан муну жөн эле коелу. Дос деген касиетке аябай маданияты бийик, өтө сабаттуу, аң сезими өтө жогору, адамгерчилик касиеттерге ээ болгон гана кишилер
аны тил учунда дос деп айтпай эле жөн эле өзүнүн күндөлүк мамилеси менен, сүйлөгөн сөзү менен, бири-бирине жасаган мамилеси менен ошол дос сыпатында болгон мамилелерде болуп жүрө берет. Адахан Мадумаров ата катары, жолдош катары кандай адам? Өзүңүздү сыпаттай аласызбы? Аны балдардан сураш керек, аны жубайдан сураш керек да. Эркелетесизби Үйүңүздө балдарыңызды? балдарыңызды эркелетип, күлүп жайнап калган учурлар болобу? Мен балдарымды айрыкча кичине кезинде аябай жакшы көрөм. Абдан. Мен атам раматылык айтчу эле. Балдарыңды, мен 3 уулум бар. Жаратканга чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Аллах ден соолук берсин, өмүрүн берсин. Биринчи кезекте акыл эс берсин, иман берсин деп айтам. Мен сөзсүз балдар менен аябай өзүм балдарым менен көп мындай бир көп эркелетчү экенмин. Ошо азыр менин кенжем бар, Алихан деген, 6-9 жашта. Аны көрмөйүнчө, аны унутмайынча туруу мүмкүн эмес, кыйын. Берки чоңдору менен болсо тилекке каршы көпчүлүк учурда силерден коллегаңар сурап калат, эмне жоготу, эмне таптыңыз деп. Мен алардын балалык кезин көрбөй калдым. Мен көрбөй калдым. Биз ал кезде жогорку кеңеште депутат болуп иштегенде биз түнкү саат 2-ге чейин иштечүбүз. Ал кезде азыркыларга айтсаң жомок. Биз бир жумада 5 күн катары менен иштечүбүз. Азыркылардай болуп бир жумада 2 жолу келип 2 сааттан олтуруп кетип калуу деген жок болчу. Ошондуктан сабатсыздыктар ушундан чыгып атат да. Өздөрү толук кандуу 5 жылдын ичинде депутат деген эмне экенин билбей өтүп кетишип атат байкуштар. Демек сиз улуу балдарыңызга бере албай калган мээримиңизди азыр кичүүңүзгө берип атасыз. Аларга деле кичүү кезинде бердим го дейм. Аябай эле катуу мындай бир үңүлө түшүп ушундай. Бирок ата балага канчалык мээрин төккөн болсо дагы баары бир мындай бир тойбой калат. Азыр мен кенжеме канчалык болсом дагы ал деле мындай чоңоюп калган, билесиңерби, жана 1 жашар болгон кулундар баягы байлатпай качат эмеспи? Ошол сыяктуу болуп, келчи жыттап коеюн десең качып калган, өзүнчө мындай чоңоюп калды да, өзүн бир азамат сезет, мен мындай бир жигит болуп калдым дегендей сезимдери бар. Баары бир баланын кумары күчтүүрөөк болот экен. Ошого мээримиңди толтуруп, же мурдуңдун жытын толтуруп, бир көкүрөгүңдү толтуруп, бир жыттап мокумдан канып калуу бул өтө кыйын маселе. Бул жалгыз бир тема окшойт. Сиздин бетиңизде жылмаюу пайда болгончу. Ушуну эскергенде балдарыңызды, уулдарыңызды. Жылмаюу көп эле учурда пайда болот, бирок ал чөйрөгө жараша, берилген суроолорго жараша, анан талкууланган маселеге жараша. Жеке жашоо жөнүндө сөз болуп кеткенден кийин кызык болуп жатат. Жубайыңыздын аты ким, кандай тааныштыңар эле? Ал боюнча көп эле айткам мен аны. Көп эле айткам. Биз студент кезде таанышканбыз. Россиянын Калинин шаарында, азыр Тивер болуп калган. Ошол Тивер мамлекеттик университетинде мен тарых факультетинде, ал киши физика математика факультетинде, кийин Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинде Сабак берет. окуду. Бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө үйдө эле. Биздин фамилия менен жумуш иштөө кыйын. Сиз буга чейин айтып калдыңыз, 12-1ге чейин иштечүбүз деп. Анан өткөндө мен кээ бир адамдар менен сүйлөшсөм, азыркы парламенттин кол балага айланып коркок болушу бул бай адамдардын келиши деп сыпаттады. Сиз ушуга кошуласызбы? Же тагыраак айтканда, мурдагы эл өкүлдөрү менен азыркы эл өкүлдөрүнүн ортосундагы айырмачылык? Кошуласып эмес, мен аны айтып эле жүрөм. Айтып жүрөм, кишиде канчалык жеке байлык көп болгон сайын ал көз карандысыздыгын жоготуп баштайт. Ал ошончолук көз карандылыкка өзүн өзү батырып алат. Себеп бул байлык өтө жаман нерсе. Бул биротоло баягы сормо саздай болуп соргола турган. Адамдын көкүрөгү, жүрөгү, бүт акыл эси, денеси, аракети ошол байлыкты көбөйтүүгө жумшалып калат. Бүтүндөй махабаты ошо байлык өтүп кетет. Бул кооптуу маселе. Анан ошол байлыгымды көбөйтөм деп барып, ал жерде мыйзам жазам деп барып отурган кишилерди таппайсың. Эгерде биринчи чакырылыштагы парламенттин курамын карасаңыз, мамлекетти башкарган залкар инсандар бар эле. Чарбаларды башкарган, областтарды, министрликтерди башкарган Турдакул Нусубалиевич, Абсамат Масалиев, Бекмамат Осмонов, аябагандай залкар инсандар. Жамин Акималиев айыл чарбасын мыкты билген академик. Ал кезде академик профессорлор көп эле. Бүгүнкү күндө базаркондор көп. Ошондуктан турмуш деңгээлибиз дагы базардын деңгээлине түшүп кетти. Сүйлөгөн сөздөрү да базардын деңгээлинде. Бул коркунучтуу. Парламент жөнүндө сөз болуп калды. Сиз негизи парламенттик башкаруу системасын сындап келгенсиз. Бул оюңуздан кайта элексизби?
Бизге президенттик башкаруу керек деген бир интервьюңузда. Білесізбі, бүгін бірді айтып ертең екіншісін айтып берген кишиден аны менен кеңешпей эле коюш керек, аны менен сүйлөшпөй эле коюу керек. Мен терең ишенимим болмоюнча бир сөз айтпайм, ишеним пайда болгондон кийин ал сөзсүз ал пикирден кайтуу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бүгүнкү жагдай, бүгүнкү турмуш, ачуу реалдуулук силердин өзүңөргө көрсөтүп аткан жокпу? Кыргызстанда кожоюн барбы, жокпу? Жок. Кыргызстанда кожоюн жок. Ошондуктан кечээ мына эки мамлекет, Өзбекстан менен Казакстан, Борбордук Азиядагы эң өнүккөн деген өлкөлөр, Россия мамлекетинин үчөө Казакстандын Сары Агашында жолугуп атат, сүйлөшүп атат, кеңешип атат, маселе талкуу кылып атат. Мындан ары карай кайсы багытта кетебиз, кандай өндүрүштөргө бой салабыз деп атат. Эмне үчүн Кыргызстанды чакырбайт? Себеп Кыргызстанда кожоюн жок. Же болбосо алар сүйлөгөн маселени түшүнбөйт. Же алар менен теңме-тең болуп олтура албайт. Ошентсе деле бакыйган президентибиз бар. Мынакей президент болуп шайланганда Сооронбай Шариповичтен 1 жыл болуп калыптыр, билинбей эле. Деги эле 1 жылдык мөөнөт жыйынтык чыгарууга мүмкүнбү? Бардык нерсе салыштыруу менен белгиленет. Эгерде биз алыс кетпей эле кошуна мамлекеттин президенти 1 жыл башта, 2 жыл башта шайланды, 1 жылдан кийин Кыргыз республикасында шайлоо болду. Мен Шавкат Мирзиёевди айтып атам. Мен өткөндө айттым, 3 айдын ичинде 3 сапар жасады. Мына президенттикке киришти, биринчи 3 айдын ичинде 3 мамлекетке сапар жасады. Биринчисин Россияга жасады, экинчисин Кытайга жасады. Анан бир аз ушул Борбордук Азиядагы мамлекеттерге баргандан кийин Америкага жасады. Ушул 3 өлкөгө жасаган сапарынын натыйжасында 40 миллиард инвестиция алып келди. Бул 3 айдын ичинде. Дагы баса белгилеп айтам. Карыз эмес. Кыргыздар көнүп калганбыз. Карыз алып келди, карыз алып келди, карыз алып келди. Ал карыз, ал инвестиция алып келди. Бул теңме-тең иштешебиз, өнөктөш болобуз, экономиканы өндүрөбүз, өнүктүрөбүз деген программага алып келет инвестицияны. 40 миллиард доллар. Эме элестеткиле, 3 ай көппү же азбы? Мына кече Францияга сапар жасады, бул 4-чү чоң сапары, 5 миллиард еврога инвестиция кол коюп келди француздар менен. Кандай компаниялар келет, Өзбекстанда эмнелерди чыгарат. А биздин кыргыздар барат дагы карыз сурап келет. Ал карызды алып келет дагы ортосунан бөлө салып туруп, теңинен көбүн чөнтөгө урат. Натыйжада бүтүндөй кыргыздардын мойнуна жүктөлгөн карыз болуп калат, куржуп. Биз көтөрөбүз, биздин балдар, небере, чебере, биз кутулбайбыз. Эң коркунучтуусу 2022 жылдан кийин башталат. 2022 жылдан баштап Кытайдын карызын биз пайызы менен төлөп баштайбыз. Ошондо бүгүнкү көргөн күнүбүз жомок сыяктуу болуп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. А муну айтсаң, көп киши акыл калчабайт да, көп нерсеге ой жүгүртпөйт. Сени эле сындап туруп алат да, президентти сындап атат, өкмөттү сындап атат. Мен сындабай эле коеюнчу, аны менен турмушуң жакшырып кеткен болсо, жөн эле коеюн. Ошондуктан 1 жыл деген аябай чоң мөөнөт. Чоң мөөнөт. Эгерде каала киши бир багытты тандап алган болсо, мындай деген сөз бар да, кораблю, не знающий плавать какую гавань, ни один ветер не будет попутным деген. Эгерде кеме кайсыл жээкке барарын билбесе, бир да шамал ага жардамчы болбойт да. А биз 1 жылдан бери Жээнбековден уккан жокпуз. Кайда барабыз, кайда сүзөбүз, эмне багытта болобуз, эмнени өндүрөбүз, эмнени өстүрөбүз. Кандай дейсиңер? Же силер уксаңар керек, мен укпай калсам керек. Мен уга элекмин. Мен ал кишиден баягындай бир экономикалык багытта, мына ушул бизге эң негизги багыт, ушул багытта аракет кылабыз деген сөзүн уккан жокмун. Ал үчүн мындай тыбырчылап эле артындагы жана жүргөн адамдар сүйлөй берет. Пайдасы жок, ал жукпаган сөздөр. Эгерде сиздин пикириңер бир келип, оюңар бир жерден чыга турган болсо, азыркы бийлик менен же болбосо суунун бир көзүндөгү оппозиция менен биригүүгө даярсызбы? Силер ошону кандай деп элестетесиңер? Кыргыздардын берген эле суроосу ушул да, чакырса барасызбы деп коет да. Эгерде сиздин пикириңиз бир келсе чакырып барганга Менин пикирим бир келиш үчүн ал киши пикирин өзгөртүү керек. Менин пикирим мамлекет. Менин пикирим бул ушул кошуна мамлекеттер менен тең ата деңгээлге чыгыш. Менин пикирим сыртта безилдеп жүргөн биздин кандаштарды, жандаштардын бардыгыбызды кайрадан алып келип, ушул Кыргыз жеринде таш кынаса дагы Кытай кынап атат, ташты дагы Кыргыз кынаса болобу? Же ташта төшөй албай калдыкпы биз?
Биздин курулуштарда азыр башка жактан, Турциядан келип жумушчулар иштеп атат. Өзбекстандан жумушчулар толуп кетти. А эмне үчүн алар келип Кыргызстанда жумуш издеп акча тапса болот дагы? А эмне үчүн 6 саны аман тепсе темир үзө турган кыргыздын жигиттери менен кыздары Кыргызстанда акча таба албайт? Эмне үчүн? Эмне үчүн алар билесиңерби, баягы бөтөн жердин султаны болгончо өз элиңде ултан бол дегенде, алар какшап тишинин килин соруп сыртта жүрүшөт. Эмне үчүн? Себеп Кыргызстанга ишенбегендиктен. Кыргызстанда бардык маселе акча менен чечилишине көздөрү жетишет. Анан чакырса, мен дагы бир айтам, мен өмүрүмдө бир кишиге кызмат кылбайм. Эгерде ким болсо ошол болсун, чакырып, мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн, мына ушул багытты мыкты ушундай бир майын чыгарып иштеп бергенге даяр болсоңуз, келиңиз деп, мен үчүн эмес, мамлекет үчүн деп чакырса, мен иштеген ким болсо ошол болсун, барган даяр. Себеп бул менин элим, менин мамлекетим. А эгерде мага жаккандай болуп, мен айткандай кылып, мен үчүн иштеп бер десе, ким болсо ошол болсун. Мен эч качан эч бир инсандын кулу болбойм да, иштебейм да. Өлкөнүн өнүгүүсү, анын ичинде кыргыз тилинин өнүгүүсү үчүн сиз күйгөн адамдардын бирисиз. Ошол эле убакта сиз айткан экенсиз, кыргыз тилин мыйзам менен таңуулабай, ар бир адам, ар бир жаран ошону акыл эси менен, жүрөгү менен сезип, кыргыз тилинде сүйлөп баштагандай саясат жүргүзүш керек деп. Ушул үчүн кандай кадамдарды иштеш керек, эмне кылыш керек? Биринчиден кыргыз болуу керек. Мен бир чоң макала жазганмын, мында бир 10 жыл болуп калса керек, 10 жылдан деле өтүп калдыбы. Кыргыз болуш үчүн кыргыз болуп төрөлүү аздык кылат. Кыргыз болуш үчүн кыргыздын мындай бир тердегенде жыты чыгыш керек. Сен могул чай ичкениңде дагы, башка кылганыңда дагы кыргызча. Муну күлөсүңөр азыр айтсам, эмне башкача ичеби дегендей кылыпчы. Кыргызча, баары кыргызча. Мен ошол чайканаларга, ашканаларга көбүрөөк кирем. Кирип барганда силер сыяктуу, силердин курдаштарыңар аябай күйдүрөт да. Мындай бир иштегиңди бууйт. Тамак ичкиң келбей калат. Что хотите дейт. Кирип барганыңда эле здравствуйте дейт. Мен айтам, атаң орус, энең орус. Жок, кыргыз дейт. Кайдан келдиң? Айылдан келдим. А эмнеге сен ушуну айтпайсың? Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кандай тамак? Адамдын мындай бир биздин улуу сөз барыбыз го, үйүңдө табагың болбосо да кабагың болсун деген. Кабагың жаркылдап келип туруп, кош келдиңиз деп турса, адамдын көңүлү да көтөрүлөт, тамак ичкиси да келет. Анан эмне тамагыңар бар деп сурап калсаң, говадина, баранина деп баштайт. Билбейт, же говядина, же баранина деп айта албайт. Ошону жаз десең жаза албайт, бирок ошондой сүйлөйт. А эмнеге ушундай сүйлөйсүңөр десе, бизде ушундай дейт. Кыргызча сүйлөсөңөр айып салат экен. Көрдүңөрбү? Мына ээси жок үйдү коногу бийлейт деген болуп калды. Ашкана кимге таандык болсо, ошол өзүн эркин таңуулап атат. Кыргызча сүйлөбө деп атат. Бул коркунучтуубу? Коркунучтуу. Мына кыргыздар айта берет дешиңер мүмкүн, себеби биз бир аз өксүк оору менен ооруйбуз да, бизге кыргызча айтсаң ишенбейт дагы, бөтөн бирөө келип айтса, ой, акылды берген экен деп туруп калмайбыз бар. Улуу Британия окумуштуулары ушундай ачылыш ачты, жаңылык ачышты. Баланын атага болгон мамилесинин 95%-ынан ашыгы эне түзөт экен. Биз илгери бала кезибизде бирдеме жасап койсок, бир шашпай тур, атаң келсин деп. Атаң келгенче жетип өлүп жеттирилет эле. Атам келгенче тезирээк чайды ичип, курсаңды тойгозуп, жатып уктап калсам экен деп шашылат эле. Азыр силерде ошондой барбы? Силер коркпойсуңар азыр. Силер атадан да, энеден да коркпойсуң. Силер дегенде өзүңөргө албагыла. Мен азыркы муңунду айтып атам. Коркпойт. Тескерисинче энеси атасын коркутат, шашпай тур, балдарың келсин депчи. Балдарың келсин, мен сага көрсөтөм деп. Ошол сыяктуу атанын орду жок болуп калганда, эненин орду жок болуп калганда, коом ушундай болуп адашкан коомго айланат. Биздин тамырыбыз тилибизде. Тилиң аркылуу сен улуттук кадыр баркыңды билесиң. Тилиң аркылуу дүйнөнү тааныйсың. Тилиң аркылуу сен бүтүндөй ааламды өзүңө кабыл аласың. Баягы дүйнө таануу, дүйнө кабылдоо сезимдери эмне аркылуу куралат? Тил аркылуу. Ошондо бизде улуттук мамлекеттик тил комиссиясы кандай? Комиссия аман эсен эле болсун, алардын баарынан жогу. Өткөндө силердин бир көрсөтүүңөрдө, же кайсы бир көрсөтүүдө чакырып калганда, андай кылса да болот, мындай кылса да болот. Ай бөйпөң деп. Бул куруп баратат да өзүнүн кызматын ойлоп.
Андан пайда жок. Андан эч такыр пайда жок. Мына көчөдөгү жарнактарды карагыла, көрүнөктөрдү карагыла. Бизде кайсы гана мамлекеттердин ашканалары бар. Барып кирип карасаң, англис тилинде дагы жазылган, тамактардын аттары бирок кыргыз тилинде жок. Байкайсыңарбы? Мына ушундай. Кыргызча, орусча билсе да, билбесе да, көчөдө жетелеп бараткандар баары чылдырак орусча баратат. Ошону Бул орусча деген сүйлөтүш үчүн саясий эрк керек болуп атат да. саясий эрк керек эмес, ага адамдык ариет, намыс керек. Аң сезим керек. Мен Кантип киммин? көтөрүш керек болуп атат. Ар бир кыргыз өзү кыргыз болсун. Анан сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Мына Путин келгенге чейин мен Россия аскеринин жаранымын же жоокеримин дештен уялып калышкан. Же болбосо Россиянын жаранымын дегенден уялып калышкан. Азыр кадимгидей канат кагып көккө учуп, мы россияне деп баштады. Себеп биринчи инсан, биринчи жетекчи кандай болсо, артындагылар акырын кете берет. Мына ошол биздин Жусуп Баласагын бабабыздын жазган керемет сөзү бар да. Эгер иттерге болсо падыша арыстан, иттерден падыша чыгат андан ашкан. Эгерде арыстанга ит болсо падыша, иттер да арыстан да итке окшоп үрүп калат дейт. Биздин жетекчилер өзлөрү эки сөздүн башын бириктире албай, чоркок болуп, дөдөй болуп, баягы жазып берген кагазынан көзү бир жерин таппай калса токтоп калып, 2 мүнөткө чейин таппай эси ооп, туруп калып аткан жетекчилерди көргөндөн кийин кимге барып түздөнөсүң? Кимге барып мындай бир ушуга окшошсом экен деп айтасың? Биз башта бала кезде Кычан Жакыповго окшосок, Чолпонбай Төлөбердиевге окшосок, Дүйшөнкул Шопоковго окшосок деген сыяктуу бизде мындай бир үлгүлөр бар эле. Кыздарыбыздын баары ким болгусу келет эле, же Уркуя болгусу келет эле, же Зурахан Кайназарова болгусу, же Керимбүбү Шопокова болгусу келет эле, же Таттыбүбү Турсунбаева, же Бибисара Бейшеналиева болгусу келет эле. А бүгүн ким болгусу келет? Силер жаштар айткылачы, ким болгоңар келет? Макгрегор болгусу келет, Ван Дам болгусу келет, Дженнифер Лопес, мына ошол Лопесте. Идеологиянын жоктугунан кабар беребиз, идеология жоктугунан эмес, идеология жоктугунан эмес, бул идеология, энем билесиңби, эгерде кыргыз болуу керек деген сөзүмдүн астында кыргыздын тарыхын карап көр да, кыргыздын мыкты чыгармаларын оку. Биздин кыргыз элинин чыгармаларындай залкар чыгармалары барбы бөтөнөлөрдө? Эмнеге ошону окубайт да, ошонун сабак албайт? Эмнеге Тоголок Молдонун, Токтогулдун, Барпынын ырларын окуса, мана сага идеология. Атага атадай, энеге энедей, жарга жардай, балага баладай деген нерсени баарын бабалар жазып кеткен. Бүгүнкү күндө Мадумаров жазып берсе, Мадумаров бекер айтыптыр дейт. Бүгүнкү күндө бүтүндөй улутка күзгү болчу инсан жок. Себеп эч ким тааныбайт. Бизде мен кыйынмын деген оору пайда болгон. Бешиктеги баладан баштап, 80-деги абышкасына чейин. Айылдарга барып жыйын өткөрүп калган болсоң, бир 70-80ге чыккан аксакал келип, микрофонду алып сөз сүйлөп аткан болсо, 30дагы келин келип, колунан жулуп алып атат. Бул кыргызга жарашпаган көрүнүш. Биз кааласак төрөйбүз, каалабасак төрөбөйбүз деп Курманжандын атканын алдына чыгып алып, митинг өткөрүп атат кыргыз кыздары. Бул жат көрүнүш. Эркек менен эркек биригип жашаса да боло берет, ага силердин тыюуга укугуңар жок деп кыргыздын жигиттери көчөгө чыгып атат. Бул жат көрүнүш. Демократия деп шымды чечип башыбызга кийип алдык. Демократия эч качан эч бир өлкөнү өнүктүргөн эмес да, жакшылыкка алып барган эмес. Демократия бул жоопкерчилик. Эгерде айтып аткан сөзүңө жооп бере алсаң, жасаган ишиңе жооп бере алсаң, сен эркинсиң. Эркиндик кайсыл аймак менен өлчөнөт? Ал адамдык касиети менен өлчөнөт. Аны мыйзам менен өлчөй албайсың. Жашооңузда бир окуя болду эле, сиз өзүңүздүн алсыз экениңизди сезип, бир жашоого болгон кызыкчылык, бир көз карашыңыз өзгөрүп, баалуулуктарыңыз өзгөргөн. Бир ушундай окуя болду эле жашооңузда? Сөзсүз, бул күндө болот. Күндө кайталанат. Бир эмес, бир канча жолу мындай кайталанат. ушу орчундуз. Мен аябай өкүндүргөн нерсеси, мен ушу кыргызча эле жакшынакай болуп сүйлөп атсам, көздөрү менен карап турат да, уктум десем уктум дейт, түшүнбөй аткандан өкүнүп кетем да. Мен кантип түшүндүрө албай атам ушуну деп. Анан Кубатбек Жусупалиев деген укмуш жазуучубуз бар го, ошол киши жазыптыр да. Мен кичине кезимде чоңойгондо жазуучу болом да, керемет бир китеп жазам. Ошол китепти окуган адамдардын баары адам болуп, жамандык калбай калат деп ойлогонмун дейт. А көрсө адам деген өтө татаал зат экен деп. Ал жаш балалык кыял менен ойлогон да, ушинтип дүйнөнү өзгөртүрөм деп. Мен да ошол сыяктуу
көптөгөн китептерди окугандан кийин бир жыйынтыкка келдим. Ичен пайгамбарлар коомду оңдой албай кетти. Аллахтын түздөн түз элчиси болгон, аябай каттуу керемет күчкө ээ болгон залкарлар коомду оңдой албай кетти. Себеп коомду баягы дайым арамдык менен адалдык, актык, каралык күрөш жүрүп келет да. Эмнегедир кара күчтөр көбөйүп баратат Кыргызстанда. Неге? Бул акыреттин белгиси. Карап отурсаң ошол китептерде айтып атат да, акыр заман келе берди, чындыкты айткан кишини көкүрөккө түртүп четтетип, жалган айткан кишинин артынан ээрчип калат дейт. Келдиби? Келди. Акыр заман келе берди, ата энеси балдарын эмес, балдары ата энесин башкарып калат дейт. Келдиби? Жигиттер. Келдиби? Келди, себеп ата отурчу сен түшүнбөйсүң дейт. Биздин кезибизде атаңа антып айтмак турсун, атаңды момунтип тике карагандан аябай коркчусуң. Азыр жигиттер, кыздар тимеле караганда тешип ушундай карашат. А биз кыйгач карачубуз, карай алчу эмеспиз көздөрүн. Ушундай коркуп кетип, мен өзүмдөн эле башымдан бир канча жолу өткөн, апама ыйлап жиберчүмүн. Атам мен ошондой карагандан көрө келип жаакка бирди чапса жеңилирээк болмок деп ыйлайт элем. Азыр сен карасаң, сага ушундай караганда өзүң чалкаңдан түшүп кетесиң коркуп. Мына келди ушул заман. Келди. Демек, бардык нерсе эмнеден? Имандан жана ишенимден. Эгер биз кыргыз улуулук касиеттүүлүгүнү сактаган болсок, бизге каршы аябагандай чоң күчтөр жумшалат. Мына ушул теманы көтөрүп аткан, ушул маселенин үстүндө иштеп аткан адамдарды сырттагы ичтеги күчтөр элге жек көрсөтүүгө жасалган аракеттер күчтүү болот. Анан баягы бакма гезиттер, басма телекомпаниялар аркылуу акча берип коюп, ошондой маселелерди көтөрүп аткандарга тукуруп, баягы жаман көрсөтүүгө аракет жасашат. Бул ак менен каранын ортосундагы күрөш болот. Чындык ошону менен басылып, баарын эмне жеңип кетет? Акча. Кара курсак. Эгерде бул карындашымдын берген суроосу менен сиздин берген сурооңуз экөө аябай айкалышып келип атат. Биз канткенде адам болобуз дегендей маселе болуп атат да. Ашказанды ойлобой, биз руханий дүйнөнү ойлоп калганда оңолобуз. А бүгүнкү күндө тек ашказан. А жетекчилер эмнеге азгырылып кетип баратат? Чөнтөгөн ойлогондон. Бул акча албай ишти бүтүрдү деген киши жок кесе да бүгүн. Дарыгерге барасыңбы, мектепке барасыңбы, бала бакчага барасыңбы, бүт эле акча деп турат. Бул жалпы жан дүйнөнүн ачарчылыгы да, коркунучтуу. Мисалы үчүн сиз Кыргызстан үчүн, саясат үчүн көп жылыңызды арнадыңыз да. Анан айтып жатасыз, ошо уулдарыма ошол үчүн көп көңүл бурбай калгам депчи. Дагы кандай мындай өзүңүз кайырган, дагы кандай мындай жоготуулар бар? Вакыт өтө көп кетти. Мени баягы жаш кезимде келгенде аябай катуу чыгып сүйлөп атканымда мына кыргыз эл баатырлары баары. Абсамат Масалиевич дагы, Мамбет Мамакеевич дагы ошо кишилер айтты да. Айланайын, сен же өтө эрте тугулуп калдың, же аябай кечигип калдың деп. Сен башка баалуулуктар менен сүйлөп атасың, балам дечү. Мына Мамбет Мамакеевич менен кечели ишемби күнү бир жерде чогуу болдук. Ошо киши 90 баратат, ошо киши айтып атпайбы? Баягы мен көргөн бала баягы ойдон калды депчи. Ушул чоң мага сыйлык. Сен өзгөрүп кеттиң, сен мынтип кеттиң деген караганда баягы ойдон калдың деген бул аябагандай чоң сыйлык. Мына ушул кишилердин айткан, аксакал кишилердин айтканына караганда мен көп нерсе жоготтум. Аттиң аябай көп нерсе жоготтум. Убакыт жоголду. Мен жана Кубат Жусупалиев айткандай эле коомду оңдоп жиберем деп талпынгандардын бири элем. Бирок үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Дале болсо ошол үмүт бар. Ошол үмүт канат байлайт. Артка кайрылсаңыз кайра эле ушул жол менен барат. Артка кайрылсам кээ бир нерселерди башкача жасамакмын. Мисалы үчүн. Мисалы билесизби? Мына бир сөздү айтып, же болбосо баягы мыйзамды жазып, коомду өзгөртүп жиберем деген ойдон кайтмакмын. Мен Кудайга шүгүр 30га жакын мыйзамдар иштеп атат, Мадумаров жазган. Эмне кылдың деген суроого да. Ошол мыйзамдар бар экенин билбеген кишилер суроо бере берет, кайра. Экинчиден, мүмкүн өмүрүмдү мен башка багытка бурмакмын. Себеп жанагы аксакалдар айткандай, же өтө эрте туулуп калгансың, сени түшүнгөн киши жок, же аябай кеч келип калдың.
ал баалуулуктар өткөн заманда болгон, азыр кандай баалуулуктар жок деп. Себеби мен бирөөгө сөз берсем, ошол сөздүн аркасынан 90 томолонуп кетсем дагы, 1000 зыян тартсам дагы ошондон турушум керек. Азыркы саясатчылар кыйшаңдап, бир күндө 5 жолу кубулгандар элге башкача түшүндүрөт да, биз ийкемдүү болдук. Саясат деген бул компромисс. Тил табыша билиш дейт. Тил табыша билиш эмес, сен позицияңды өзгөртсөң, анда ошондо баягы бараткан түз жолуңан кыйшайышың керек болот да. Аны башкача түшүндүрүшөт дагы. Өздөрүн ошентип сооротушат байкуштар. Биз ийкемдүү болуп, компромисс таап, аны жөнөкөй эл түшүнбөгөндөр кыйын экен деп калышты. Мен өткөндө айттым эле. Бүгүнкү күндө жанакы 7 жашар бир керемет таланттуу жигит кыздар, балдар чыгып атпайбы? Ошолор чыгып барып, мүмкүн керемет музыка ойноп, комуз ойноп, же болбосо бир башка багыттарда өскөн болсо, аларды кыйын экен дебей калдык. Олимпиадада мектептен утуп келген балдар болсо кыйын экен дебей калдык. Биз бир жаңылык ачса, илимде же чыгармада бир керемет поэма жазса, ыр жазса, кыйын экен дебей калдык. Биз Дордойдон бир камак сатып алсак кыйын экен деп калдык. Же бир баягы той берип, 5 төө сайып, улак чаптырып койгон болсо кыйын экен деп калдык. Бизде баалуулуктар алмашып кетти. Аралашып кетти, баары аралашып. Башта аксакалдар чайга чакырыптыр десе, ким деп сурайт эле. Азыр чайга чакырыптыр десе, сенден эрте жетет. Анын тамагы арамбы, адалбы сурабай калды. Уурдап келгенби, же маңдай тери менен таптыбы сурабай калды. Ошон үчүн баары аралашып кеткен коомду мындай бир өнүгүү өтө аз болот. Кыйын болот өнүгүү. Чайдан ичиңиз. Ошон үчүн мен ушул коомду калпка түшпөй көп нерсени жоготуп алдым. Бир калп болуш керек экен да, коомго шайкеш келиш. Бирок түшпөгөнүм, ушул байлыгым. Менин бактым ошол калпка түшпөгөнүм. Сиздин өзүңүздүн мүнөзүңүз, ушу жашоого болгон көз карашыңыз бул атаңыздан сизге өткөнбү? Сиз кичинекей кезиңизде кимдей болсом деп кыялданчыңыз, кимге түздөнчү элеңиз? Ушундай суроо бергенде мен канча жыл башта ушу жооп бердим эле. Менин кумирим менин атам. Мен бала кезден ойлой берчүмүн, чоңойсом мен ата болом. Мен атам болом мен. Мен ушу атам билгенди билсем, атам жеткен бийиктикке жетсе, мен бактылуумун деп. Ушундай деп ойлочумун. Дайым эмнегедир менин атам дүйнөдөгү эң акылдуу, эң күчтүү киши болчу да, кыркырап баягы айылда кечиндеги баратканыңда аябай көп иттер чуркайттар, каңдан жана чабандардын иттери бар да айылдан келетканда. Ошолор келетканда дагы атам менен баратсам коркпойт элем да, эмнегедир атамдын жанына жолой албайт дечи элем да ошондой. Балалык баяу сезимдер менен. Чоңойгон сайын атам көрсө мен бала кездеги ойлогондон да күчтүү экен. Аска зоо экен. Таянганыңда дагы, жөлөнгөнүңдө дагы эмне кылсаң көтөрө турган атаң экен ошо. Ошондуктан мен атам жеткен бийиктикке жетсем деп ойлойт элем. Анан кээде сурашат да, атаңыз айылда эле бир мектепте мугалим экен, сиз ушундай бийиктиктерге жеттиңиз, ал бийиктик бүгүн бар эртең жок бийиктик. Мен адамдык касиетиндеги бийиктиктерди айтып атам мен. Ал бийиктикти айткан жокмун. Ал киши билгенди билсем деп аракет кылат элем. Себеп кандай суроо берсең жооп даяр эле. Китепти аябай көп окуган кишилер. Кумирим бойдон калат, мен көзүм өткөнчө кумирим ошол атам болот. Ал киши сизге баягы Санжирадагы кыргыз макалдарын айтып тарбиясында ошолорду колдончу беле? Санжираны да көп айтчу. Бул кишини мен атамдын курдаштары, достору азыр да айылга барып калсам айтып калат. Атаң бир жүргөн эле китеп эле депчи. Кимдин чоң атасын ким десең дагы айтып берет эле, тобуга келтиребиз дейт да, бул кайдан билип алган? Мүмкүн чоң атамдан ушундай болуп калса керек. Анан комузду да жакшы чертчү эле да. Эмнегедир комуздун учун тиштетип коюп чертет эле да. Эмнеге тиштетип кое берет билбейсиң да. Анан момундай бир жакшынакай кылып өрүп койгон бир жип бар эле, ошону байлап коет эле дагы, ошонун четинен тиштеп турат эле, мен тиштегенден кийин комуз чертет эле. Бүгүнкү акылым менен ойлойм. Мүмкүн ошол комуздун үнү тиш аркылуу жан дүйнөсүнө сиңсин деген бир аракет болсо керек. Мен түшүнбөйм, азыр мүмкүн ошондой деп ойлойм. Кечинде эле келгенде эле ошол өзү олтуруп алып ошол жан баштап жатып ошо комуз черткенде тиштетип койчу. Демек, күүлөрдү жакшы көрөт экенсиз азыр.
кыргыз Гүйлөрдү мен аябай жакшы көрөм. Чектеспесиңиз? Бир өкүнүчүм бар да. Мен ошо бала кезде музыкалык мектепке барайын дегенде койду да мен багышым керек болду. Чөптү да мен чабышым керек болду. Карындаштарым менден кичилөрү. Бүт карындаштарымдын кирлерин да жуушум керек болду. Ишенесиздерби? Уйду саап, камырды жасап, ошол тандырга от жагып, агартып коюп, анан апама барып, апа даяр болду деп коюп. Мен жасабаган жумуш калбады. Мектепке, ошол музыкалык мектепке барып эмес, мен ошол бир алманын түбүндө олтуруп, өзүмчө бош бир китепке арнаган убактым болгон жок. Азыр жомок бул. Себеп койлорду алдыңа салып алып, талага жайып кеткенде гана барып бир талдын көлөкөсүнө барып алып, жатып алып окуйсуң китепти. Биз ушунчалык ушундай болуп, ачка калып окуйт элек да. Ала тоо деген журналды, китептерди билбейм, бүгүнкү балдар китеп десе эле тиштеп койгондой эле качыша берет. Биз китеп дүйнөсүнө кирип кеткенде, менин балалык кездеги бүтүндөй алтын мындай бир эскерүүлөрүнүн баары китеп менен байланыштуу. Могу жашымда бул китептерди окудум эле, тиги китепти окудум эле дегендей болуп, китептин дүйнөсү башка. Келечек жөнүндө сөз кыла турган болсок, өткөн парламенттик шайлоодо Салымбековдун Эмгектеген партиясы менен бирге баргансыз. Албетте бүтүн Кыргызстандагы 2020 жылы өтчү шайлоого барат деп биз да күтүп жатабыз. Мында бүтүн Кыргызстан өзү эле барабы же ким дагы бир партия менен биригеби? Амар Хаямдын сөзү керемет сөзү бар да. Көрүнгөн менен бир болгончо жалгыз болгонуң жакшы. Алдыңа салганын баарын жегенче ачка жүргөнүң жакшы деп. Лучше быть одиноким, чем с кем попало, лучше голодать, чем есть что попало деген. Мен эркин котормон бул. Ошондуктан карайбыз, байкайбыз, баалуулуктарыбыз. Мен ушул биригүүгө эл мажбур кылат да, эл мажбур кылып, мына сиздер дагы ошолорго жардам бересиңер. Мадумаровдун мүнөзү ушундай экен, тигиндей экен, эч ким менен бириге албайт, тигиндей мындай, анан барсаң деле бирикпейсиңерби деп билип туруп эле ошолорду сурай берет да. Биригүү өтө кыйын. Себеп сиздер ким менен дос болосуздар? Жан дүйнөңүздөр чогуу, бирдей көз карашта, баалуулуктарыңар бирдей болгон кишилер менен жок дегенде чайды чогуу ичесиңер, туурабы? А эгерде көз караш башка, баалуулук башка болсо, аны менен отуруп чай ичүү да кыйын. Ошол сыяктуу саясаттагы көз караш, баалуулук менде таптакыр башка. Эгерде ошону бөлүшсө, мына дагы бир саясатчы айтпады беле, ушул принциптерди карманып, көгөрүп жалгыз калдыңыз деп. Мен сыйлаган саясатчы Өмүрбек Текебаев айткан. Көгөрүп, мына караңыз, көгөрүп жападан жалгыз саясаттын айдыгында, жалгыз сиз принцибиңизде көгөрүп турасыз деп. Мен сыймыктанам. Мен принцибимди өзгөртпөдүм. Мен ошол бойдон калам. Эгер ушул принциптерди ким бөлүшөм деген болсо, дайыма эшик ачык. Азыр саясатчылардан барабы сиздин көз карашыңызды тең бөлүшкөндөрдөн? Көп, аябай көп. Алар Кыргызда эмне көп, Кудайга шүгүр ошону кут кылсын, той көп да. Мен тойлорго соңку кездерде таптакыр барбайм. Кокустан бир батага же барып калган болсоң, сыртка чыгып келип туруп эле колуңду кыстырып, баракелде, аябай туура айтып атасыз, аябай биз колдойбуз деп кетет. Сен аны эч ким көрбөй турган мезгилде. Коркунучтуу. Бул сөздү айтуунун өзү коркунучтуу. Анан акырын жанагы танаписке чыкканда, караңгыраак жерге барганда, анан артыңан барып куттуктап, бекем кысып коюп кетет да. Бул эми үчүн? Ар кандай шартка жараша. Мүмкүн эртең мынтип кетеби деп. Анын кысканын мен билбей деле калам. Бирок ал миң канча бир эсептерди эсептеп келип туруп кысат, учурашат. Кууда саясат ушундай болуп калды. Ошону саясатчыларга таандык деп жаман көрсөтүп калды. Саясатчыга таандык эмес, бул инсанга таандык. Эгерде бекем инсан болсо, мына караңыздарчы, канчалык көө шыбап келген болсо дагы, жүзүң жарык, колуң таза болгон болсо, бир күн болбосо бир күн жарык деп чыгасың. Бул Жусуп Абдырахманов, мына Абдыкерим Сыдыковтар, Исхак Разаковтар аттарын атаганга тыюу салып келген, бирок жаркылдап чыкты. Залкарлардын баары өтөт кетет. Бирок эч ким аларды тирүү кезинде бир жакшы жылуу сөз айтпайт. Канчалык көңүлүң таза болсо, оюң түз болсо, колуң таза болсо, ошончолук шыбайт. Неге? Себеп коомдун көпчүлүгү баягындай таза эмес жолдор менен келгендер.
алар сени жакшы көрбөйт. Ушу атка минерлер жөнүндө да суроо берейин деп атам. Сиз өткөндө бир айттыңыз, азыр каалаган атка минерди кармап келип калмасаң жаңылбайсыз деп. Сиздин оюңузча азыркы Кыргызстандагы коррупция болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдүбү? Кыргызстанда соңку 27 жылдан бери эле коррупция жылдан жылга эле бутактап эле улам коррупцияга каршы күрөшүбүз күчөп атат деген сайын ал көп бутактап атат. Ондай болуп эле бүт эле мына суу самыр аркылуу ким өттү? Суу самыр аркылуу жол менен. Бардыгы сүрөп өткөнбүз. Өтүп атасыңар, көргөнсүңөр, мындан бир 30 жыл баштап өтсөңөр, не деген керемет жайыт эле. Азыр эмне басып баратат? Эмнени байкадыңар? Жолдун эки бетинде баратсаңар, эмне басып баратат? Баягындай бир жаман бир бадал басып баратат. Аябагандай жаман чычырканак сыяктуу. Бүтүндөй жайытты каптап баратат. Адамдын бетине жара чыкканда кандай жайылса, ошондой жайылып баратат. Ошону менен жайытыбыз жоголуп бараткандай эле Кыргызстанда коррупция ошол жаман чычырканак сыяктуу жайылып баратат. Азыр коррупция менен күрөшүп атабыз деп атабыз, анан камап аткандар менен камап аткандардын айырмасы барбы? Мен ошону айткам да өткөндө. Ошо камагандар кимдер да, камалып аткандар кимдер? Эмне айырмасы бар? Анан кыргыз ушундай экенбиз да, биз унутчаакпыз да, кол чаап, ой баракелди, жакшы болду. Каттуу күрөш жүрүп атат, дей берет экенбиз. Мунун баары спектакль. Муну камаптыр, буга жумуш кылмыш ишин ачыптыр деселе, ой азамат дей беребиз. А эмне үчүн ачты? Себеби эмнеде? Ачкан кишилер кимдер? Деген суроону бербей атабыз да. Муну камаптыр эмне үчүн? Коррупция боюнча камалган эч ким жок. Саясий өңүттөн камалгандар толтура. Мына, сен мага жакпай калдың, мен сени камайм. Мына ушул болуп атат. Анан эле отуруп алып эле коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп атат? Жүрүп аткан жок. Ал тек гана мен сени менен эсептешем деген күрөш болот. Азыр биз бардыгыбыз эле айтып атабыз, парламентте жалаң бай адамдар отурат деп. Бирок алардын ордун акчасы эмес, абийири бар адамдардын басышына эмне жолтоо болот сиздин оюңузча? Коом. Мен мисалы Арменияны караңыздар. Баштакы президент мен кайра бийликте калам, өкмөт башчысы болуп калам деди эле. 1 миллион киши Ереванга чыкты, бүтүндөй Арменияга чыкты. Бир нерсени баса белгилеп айтайын. Бир гезит же болбосо бир токоч саткан күркөнүн терезеси сынган жок. Мана маданияттуу, аябагандай каттуу, бийик деңгээлге жеткен коомдун көрсөткүчү. 1 миллион киши чыкты, бир күркөнүн бир терезеси сынган жок. Коом көзөмөлдөйт. Коомго жараша жетекчи болот. Жетекчиге жараша коом болот. Экөө эки бирдей болот. Таразанын эки ташы, эки табагы. Бир жак табакта коом турат, таразанын экинчи табагында жетекчи турат. Экөө бири-бирине тең болот. Кыргызча кополураак айтылат, эшегине жараша тушагы дегендей. Көчмөндөр оюндарын өткөрдүк 3-чү жолу. Анан деги бул авторлук аябай талашка түштү да. Айрым маалымат булактарында сиздин атыңызда айтылды. Анан жалпы журт үчүн чекит коюп койсоңуз ушуга. Көчмөндөр оюндарынын автору бул кылым карыткан кыргыз, касиеттүү биздин элибиз. Эл болбосо ал оюндун жыты да болбойт. Ал оюнду Мадумаров ойлоп тапкан жок. Ал оюнду мен таптым деген азаматтардын жыты да, жет атасынын жыты да боло элек кезде миңдеген жылдар бою ойнолуп келген кыргыздын ошол улак чапмайы, кыз куумайы, тыйын эңмеи, эңиш эңмеи, күрөш, булардын баары те алттардан бери келаткан оюндар. Эми ушул оюндарды уюштуруу боюнча маселе кандай болуп көтөрүлдү? Кыргыз дүйнөгө күйүп аткан дөңгөлөктөрү менен, түтүп аткан ак үйү менен таанылып калдык да. Эми ошол имиджди, ошондой мындай бир таанымды кантип өзгөртөбүз? Мына ушундай нерсе менен өзгөртө алабыз. Бул идея көптөгөн жылдар бою келген. Биринчи эсиңерде болсо керек, 95-жылы дүйнөлүк баягындай эл аралык ат оюндарын уюштурган бул Манас Миңде болгон. Таласта муну Болот Шамшиев, СССРдын эл артисти. Керемет кыргыздын залкар инсаны. Ошо киши режиссер болгон, ошо киши уюштурган. Ошондо Ашкабадта биздин Чолпон атага чейин ат чабыш уюштурган. Чолпон ата, андан кийинкиси ошол Ашкабадтан Бакай атага чейин чабыш болгон. А кийин ар кандай деңгээлдерди өтүп келди.
президенттин кубогу деп өтүп келишти, башка деп өтүп келишти. Мындай дүйнөлүк алкакта биринчи жолу 14-жылы өттү. Бул мен ошол Түрк кеңеш мамлекеттер шериктештигинин баш катчысынын орун басары болуп калып, барсам Кыргызстан тараптан ушундай сунуш бар экен. Бирок 12-жылдан бери эч кандай жүрүш болгон эмес экен. Мына ушундай сунуш бар, бизден биз көтөрсөк дегенде башка мамлекеттин өкүлдөрү айтып калды. Силер өткөрбөйсүңөр, тек гана айтып койдуңар, кагаз жүзүндө кала берет деп. Ошол Казакстан белсенип калган экен, биз өткөрөбүз дегендей болуп, демилгени колдон алып, баягы улуу даланын оюндары деп, игры великих степей деген. Аягында көп каражат бөлүнгөн экен. Менин ушунчалык намысыма келди. Бүгүнкү күндө көчмөн касиетин сактап калган бирден бир эл бул биздин эл. Нукра мындан 500 жыл башта кыргыз жайлоодо көчүп кандай жашап жүрсө, бүгүн да ошол Суу Самарга барсаңар да, Кара Шорого барсаңар да, кайсы жака барсаңар ошол жака баргыла, дал ошондой жашайт. Эч өзгөрүүсү жок. Бир гана нерсе телефон болушу мүмкүн, очоктун ордуна газ. Калганын баары ошол. Баягы эле оклоо, баягы эле супра, баягы эле тамак, боорсок, баягы кымыз, каймак. Биз өткөрөбүз деп келдик, кыргыз өкмөтүнө эчен кат жаздым ал жерде. Кыргыз өкмөтү аябай каттуу каршы болду. Эмнеге Кайсы каражат жылдары? көп кетет деппи? 2014-жылы. Мунун кереги жок. Мына сиздердин коллегаңар дагы, журналисттер дагы аябай тепкиге алышты мени. Мадумаровдун башка кылар иши жокпу? Мадумаров дагы эмне деген бир жапайы оюндарды баштап атат. Эч жерде тынч жүрбөдү дегендей. Ошол 2014-жылкы гезиттерди барактасаңар, телелерди, мындай радиолорду карасаңар, менин атыма не деген гана жугундуларды куйбады. Эсебин да чыгарышты. Бир атка минип алып жүрүп, Чолпон атага барып алып, буга мынча жол чырак койсок болот экен. Жол чыракты билесиңерби? Светофор да. Буга мынча тез жардам машинасын алсак болмок экен дешип, менин дарегиме не деген акарат сөздөрдү айтышпады. Баарына чыдадым. Кыргыз өкмөтү дагы караманча каршы чыгып турган. Отурбаевдин өкмөтү дагы, ал кезде андан кийинки өкмөттөр дагы. Мен барып Стамбулда кайра жыйын өткөргөндө айтам, биз даярбыз дей берем. Алар айтат, тышкы иштер министрлигиңер тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы каршы пикир берип атат. Мен атайын келдим дагы, ал кездеги ошол президент Атамбаевга кирдим. Ушундай дегенде айтты, көтө мен колдойм, өткөрөбүз. Өкмөт таппай калса мен табам деген суроосун айтты. Бул мага чоң бир бел болду да, ошону менен биз көгөрүп отуруп ушуну өткөрдүк. Бул ошол замат Кыргызстандын тышкы өңүн өзгөрттү. Дүйнөлөр түшүнүп баштады. Биздин көзүңдүн жашындай болгон керемет тоолордун арасында болгон залкар, көркөм биздин берметибиз ысык көл бар экенин көрсөттүк. Мен ошол бир бутум Анкарада ушундай күндөр болуп атты, жигиттер. Мен эртең менен чайды Анкарада ичем, түшкү чайды Бакуда ичем, түнкү чайды Астанада. Эртеси кайра түштө Стамбулда. Менин өмүрүмдүн көбү самолетто өттү. Анан ошентип жүрүп, эл аралык жумушчу тобу түзүлдү. Ошонун төрагасы кылып, бир добушта мени шайлашты. Бардык мамлекеттер. Анан ошондой болуп кыйынчылыктарды тартып, ошондой эл аралык комитеттин төрагасы болуп, бардык эрежелерди бирдиктүү бир эрежеге алып келип, не деген тытыш, не деген талаш, не деген ден соолук кетип атканын карабастан ушуга жетишип келсек, Кыргызстанда көп эле жан баштап чай ичип жатып эле уюштуруп койгондор көп чыкпадыбы кийин. Мейли дедим, эч кандай мындай бир ичтардык жок. Эң негизгиси дүйнөгө таанылдык. Бүгүнкү көчмөндөр кыргыз. Ошол көчмөн залкар керемет оюндарын көтөрүп жүргөн кыргыз. Биздин каныбызда бар ал. Анан кээ бир мамлекеттер биз ушунчалык акча менен өткөрө албай койдук. Силер кантип жарбаган акчаңар менен кедей болуп өткөрдүңөр дегенде мен айттым, биздин байлыгыбыз эл. Биздин байлык алтын эмес, биздин байлык Швейцариядагы банктагы акча эмес, мунай эмес, газ эмес. Биздин байлык бул касиеттүү эл. Эл бар өтөт. Дал ушул көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына сизди да чакырылган деп уктум, бирок барган жоксуз. Качан? Акыркысына. Чакырылгам. Бирок барган жоксуз. Эмнеге? Барган жокмун, себеп 800 канча киши чакырылган экен. Мен барсам, кээ бирлердин ордун ээлеп каламбы, бактысыз сезип калабы өздөрүн деп, алар бактысын толук сезсин деп барган жокмун.
мисалы кимдер аларды дагы мындай да мен ушул мамлекеттердин тышкы иштер министрлери келип Кыргызстанда бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда мен кокусунан ошол жерде болуп калып, анан алар таанып келип кучакташып учурашып ушул жака баратабыз барасызбы дегенде мен бара элек, жок мен бара албайм, мен чакырылбаган жерге барбайм десем, кандай чакырылган, келиңиз биздин мамлекеттин атынан чакыралы дегендерди угуп калган алар. Себеп жанында жанагындай эмнелер жүрөт да, коштоп жүргөндөрү бар, башка жүргөндөрү бар. Алар замат деле жетип барып айтты да, кокуй, тиги Азербайжан биздин делегациянын атынан чакырабыз деп атат, Казакстан биздин атыбыздан деп атат, түрктөр биздин делегациянын башында болуңуз деп атат. Ушундай сөз болду десе, чочуп кетип анан жаза калып түнү менен издеп анан жеткирип берип атпайбы. Демек ушунча салым кошсоңуз сизде чыкырбай койгон экен да. Бул биздин тарыхыбызда болуп келген, мен ага эч терикпейм. Ишенесиздерби? Бир тырмактын учунчалык теригүү деген сезим жок. Тескерисинче, ал жерге барып отургандан көрө отурбай койгон жакшы. Сиз баягы чоң саясатчысыз, бул суроону бербей койбосом да болбойт. Социалдык тармактарды ачсак, ушундай бир Атамбаевка жугунду куюп атышат да, окуп атып, мен да ишенип кетип атам да, чын эле ушул киши мамлекет үчүн эч нерсе кылган жокпу деп. Эгер мен баа берсем саясий баа болуп калат, биз мындай кылалы, тарых берет. Ар бир кишинин тарыхы өзүнүн ордуна коет. Сталин айтканда, мен кеткенден кийин менин мүрзөмө ар кандай шыпырындыларды алып келип таштай берет. Бирок тарыхтын улуу шамалы баарын учуруп ордуна коет деп. Ар бирибизге ордубузга кое турган улуу тарыхтын шамалдары бар. Анан ошону калчап, өлчөп, ар бир кишинин ордун билип коюп кое турган келечекте эл болот. Мына мен бекер айткан жокмун да жанагы залкарларды. Аларды деле жок деп айтып келгиле деп келип туруп эле бүгүн кашкайган, жаркылдаган жылдыз болуп чыгып келип атпайбы. Ал мезгилдерде жанагы шамчырактай болуп күйгөндөрдүн баары өчүп жок болгон. Жыты да калган жок. А жылдыздар күйүп тура берет. Мен билесиздерби, Аскар Акаевич менен 14 жыл аябагандай эрегишкен күрөш болду. Аскар Акаевич кеткенден кийин бир да сөз айтпайм. Аны мыскылдабайм дагы, маскаралабайм дагы. Бакиев менен мен 2 жолу өзүм аябагандай каттуу билдирүү жасап, эшикте тарс кагып чыгып кеткем. Мен кезинде айттым, бетине айтам. Жүзүнө көзү турганда, бийликте турганда. Кеттиби тийбейм. Отунбаевага дагы ошондой, Атамбаевга да ошондой, Жээнбековине да кимиси болсо ошол болсун. Мен бардыгына кезиңде күчтүүмүн деп эч кимди тааныбай турган кезиңде айтам. А кеттиңби? Мен ошол кезде бир кокусунан эле келип калды эле ушундай салыштыруу. Азыр мындай бир канаттуу бир сөз болуп учуп кетти. Жарадар болгон жолборстун үстүнө чөйлөр чыгып ойносо жарашат экен депчи. Акаев кеткенден кийин карасаң, бүт жанында жүргөндөр ага каршы болгон экен да, аябай тааныбай калдым да мен аларды. Ошондуктан эми ар бир кишинин жана сиз айткандай өзүнүн адамдык деңгээлине жараша болот, анын ички маданиятына жараша болот. Баалуулук деген бул чөнтөктөгү акча же банктагы акча эмес, баалуулук деген бул байлык көкүрөгүңдөгү адамдык сезим. Мына ушул сезимдериң бай болгон болсо, сен эч кимден көз карандысыз байсың. Адаханага жана сиз айтып калдыңыз, баардыгыбыз мен кыйынмын деген илдет менен ооруп атабыз деп. Анан ошол илдет дагы сизди мындай бир четинен илип кетти деп айткандар болобу же ошентип ойлонбойсузбу өзүңүз? Мени баары ойлонот ошондой деп. Мени билбегендердин баары ошондой деп ойлонот. Эми өзүң жөнүндө айтыш өтө оор, кыйын. Мен эмнелерди жасасам дагы айтам, ушуну туура жасадымбы? Мен пендең мени жамандайт деп коркпойм. Мага баары бир. Мен ушул жасап атканым жаратканга жагабы? Мен ушул жасап атканым үчүн элдин каргышына калбаймбы? Мен ушул жасап атканым үчүн керемет бир залкар инсандардын назарынан калып калбаймбы? Бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуп койбоймбу деген нерседен корком. А калган нерседен коркпойм. Анда азыр сиздин көңүлүңүзгө ким толот? Мисалы, азыркы жаштар көңүлүңүзгө толбойт экен, энелер көңүлүңүзгө толбойт. Көрдүңбү? Мына мен эмнеден корком? Саясат жаатында да көңүлүңүзгө толбойт, анан сиздин көңүлүңүзгө толуп, эмне сиздин мындай жылдызыңыз келет деген суроо берилет. Антып айтпа. Мен мисалы жаштар көңүлүмө толбойт деген сөздү сенден угуп атам. Жалпылап айтканда сиз ошондой оңдуп айттыңыз. Мен ушунга ушинтип жооп берем. Мен өзүмдүн айткан сөзүмө жооп берем, бирөөнүн укканына эмес. Менин сөзүмдү төртөөңөр төрт башка түшүнүшүңөр мүмкүн. А кантип мен силер үчүн жооп беришим керек? Мен айттым. Бүгүнкү күндө силердин сурооңардан улам айттым. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Сиз жаш кезиңизде кандай эле деген суроону. Мен жаш кезимде кандай экендигимди айтып бердим. Азыркы жаштарга кандай карайсыз дедиңиз, мен мындай карайм дедим. Бирок жагат жакпайт деген сөздү чыгарган жокмун да мен.
А бир демек жерге жагабы жакпайбы Иә. азыркы жаштар ошондо? Билесиңерби, азыркы жаштар деген бул каалайбызбы, каалабайбызбы биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Ал балдардан, кыздардан башка бирөө биздин жакшы баласын бирөө бербейт. Бөтөн элдин жаштары бизге эл болуп бербейт. Жакса дагы, жакпаса да. Эми мындай эле макал мен айтайын да, уйдун мурду сасык деп кесип салбайсың го. Ошол сыяктуу биздин жаштарыбыз дегенде жаштарыбыз мындай. Алардын арасында да бар, көп, айрыкча элетте көп. Элетте таза инсандар көп. Элетте таза жаштар бар. Алар келечектен кадимкидей күрөшүп, үмүт кылгандар бар. Тилекке каршы баягындай мегаполистерде, шаарларда атасы менен энесине таянып алып, өзүнүн кылган барекет иши жок. Бирок жүргөндө, демек асманды тиреп жүрчүдөй жүргөндөр көбөйүп кетти. Эч кимди тааныбай кеткен жаштар көбөйүп кетти. Же салтты билбейт, же тарыхты билбейт, же китеп окубайт, же маданияттан кабары жок. Билген эле ушул да моундай. Ушул эле, башка эч нерсе жок. Мен ушул жактарын айттым. Өткөндө ушул студенттер менен опера балет театрында жолугушуп өткөрүштү, студенттердин суранышы боюнча. Ошондо мен ушуларды айтып атсам айтты, дал сен сыяктуу суроо берди да, сиз ушунчалык жаман көрөт экенсиз өз элиңизди, а кимди жакшы көрөсүз деп. Мен айттым. Патриоттук сезим барбы сизде дейт. Балам канча жаштасың десе, мен экинчи баламдан да кичүү бала экен. Мен мекен сүйүү деп коем патриотизм. Мекен сүйүү сезимди ушундай түшүнөм мен. Өзүңдүн элиңдин улуу элдерге кошулууга тоскоолдук кылып аткан терс сапаттарын ачык айтуу. Эгер кыргыз макал лакаптарына таянсак, ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт. Эгерде мен кыргыз бүгүнкү балдарыма, кыздарыма ушул сынды айтам. Эгерде менин кыргыз жаштарыма, кыздарыма, балдарыма бөтөн элден ушундай сын айтса, мен аны менен кекиртешем. Мен аны менен кекиртек кырылышканга чейин барам. Себеби анын укугу жок. Менин элиме сын пикир айтканга. А мен айта алам. Себеби мен атамын. Аны кандай түшүнөт, кийин түшүнөт. Чындыгында эле сиз мисалы көп учурда көп аябай сын айтат экенсиз деп, ошондон улам пайда болгон суроо болуп атат. Жооп алайын дедим. Бүтүндөй бар мактап атса, жок дегенде бир киши сын айтса жарашабы? Жана кызыктын да сизге кайсы тарап жагат болду экен, эмне тарабын жагат болду экен? Мындай, кой аксагы менен миң дейт. Ошол эле керемет мыкты кыргыздын жигиттери, кыздары бар үчүн келечектен үмүтүбүз бар. Ошон үчүн улут болуп келатабыз. Ошон үчүн элбиз. Сөзсүз түрдө ошолордун ичинен дагы каймактары көтөрүлүп чыгат. Бирок маселен мен өзүмдүн балдарымды аябай урушам. Кошунамдын балдары шымын чечип башына кийип алса да мага баары бир да. Мен балдарымды канчалык катты урушкан сайын мен ошолорду ошончолук сүйөм. Ошончолук жакшы көрөм. Ошолорду бир жакшы болсо экен деп урушам. Кошунанын балдары мага баары бир да. Ошол сыяктуу мен эгерде өз улутумдун, өз элимдин жаштарына ошондой каттуу айткан болсом, демек ошолордун келечегин кең болушун каалайм. Балдарым катары сүйгөн, ата катары жакшылыкты каалап айтам мен. Мактаганда энелер мактасын, энелер жыттасын, кучактасын. Ушундай. Адаканага келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиз бүгүн жакшы маек куруп бердиңиз деген ойдобуз. Эми телекөрүүчүлөр. Ошону силер эмес, мен ушундай ойдо калышым керек. Бирок чакырып алып айттың деп калбадыңарбы? Жок, бизде андай өкүнүү жок. Дегенде бир нерселер жокпу дегенде ачуу айтылган болсо дагы бир жолу айтам. Мен каттуу сүйгөнүм үчүн, өз элимди, өз жеримди сүйгөн үчүн ушундай каттуу айтам. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде түшүнбөүчүлүктөр пайда болуп калган болсо, адам катарында, пенде катары кечирип коесуздар. Негизи өзү 100% өзүңдүн туура экендигиңди билип турганда дагы кечирим сурап коюу бул артык баштык кылбайт. Бизден дагы кандайдыр бир туура эмес суроо болсо, сиз дагы айып этпеңиз, сиз дагы кечирип коюңуз, биз да өз убагында сурап коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Апрель телеканалынан Кеп көрүк программасын көрдүңүздөр. Аман туруңуздар.